Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Мураталы Күрүнкеев атындагы музыкалык окуу жайындабыз. Эмнеге десеңиз, алдыдагы маектин каарманы бизди дал ушул жерге чакырып алды. Ал эми маектин каарманы ким десеңиз, кыргыз элинин белгилүү, атактуу, таланттуу аткаруучусу Рыскелди Осмонкулов. Азыр Рыскелди мырза бизди бул залда күтүп турат. Анда эмесе кеттик. Дагы жолу саламатсызбы, Рыскелди байке. Маекти алгач эле сиздин чыгармачылыгыңыздан баштасак, кандай жаңылыктар болуп жатат? Эми жаңылыктар өзүңөр билесиздер, жакында Евразия жылдыздары деген телесынак өттү. Ушул сынакка мени жюри катары чыгарып калышты. Бир жагынан кызыктым. Бир жагынан мындай коркунуч болду. Анткени бул жоопкерчилик. Ошо бир жумада отуруп Гүлжигит Калыковду тандадык. Мен ойлойм, бул татыктуу бала, билими бар, аракети бар. Гүлзат Рыскулова деген экөө чыгып калышты финалга. Менимче Гүлзат Рыскулованын бир ушундай бир фольклордук, мындай бир ушу эстрада фольклордун бир кичинекей мындай бир өзгөчөлүгү бар эле. Бар. СМС деген бале бар экен. Анын кандай болуп калышы, эмне болуп калат, мындай баарыбыз эле жүрдүк. Эми эң айында бир достору же ошол эле кесиптештер, ошо сүйгөн адамдар, көрөрмандар, туугандар СМС добуш менен көтөрүп кетишти. Ал эми сиздин чыгармачылыгыңызда өзүңүздүн ырчылык десеңизде эмне жаңылык? Азыр 3-чү альбом даярдап атам. Жазга дедим, мен жазга буюрса, жазында ошо концертимде ошо 3-чү альбомдун бет ачарын ошо концертим менен даярдап атам. Негизи эле учурда эмне менен алексиз ырчылыктан тышкары? Азыр коомдук фонум бар. Art Island деген аты. Ошо коомду 2 жыл болду ачканыбызга. Бир чоң концерттер жасап жатат. Ошондо фондум бар. Ошо жетекчисимин. Анан музыка, анан үй бүлө, жакында балалуу болгом. Эркек балалуу Айбар аты. Дайыма аны көрүп, тамагын берип, жуундуруп, ушундай бир жакшы үйдөн да кечке чыкпай калам да, анткени чыккым да келбейт. Уулуңуз демекчи кандай чоңоюп жатат? Өнөрлөрү чыгып сизди абдан кубантып жатса керек. Бийлейт. Музыканы укса эле бийлейт. Жакшы бир оригиналдуу, өзүнө жаккан классика болобу, эстрада болсо, музыкасын укканда эле келип телевизордун, радионун жанып алып, угуп, кичине бийлеп, ушуну өнөр чыгып атат. Өнөр чыгып атат. Эми канды бар го. Билишимче, неберелериңиз дагы кичинекей. Неберем Атай, аты 4 жашта. Экинчиси кыз Каникей. Атайды Атай Абанбаевдин атынан койгом, салкын адамдар. Каникей болсо, Каникей биздин апабыз. Кичүү уулуңуз менен неберелериңиздин курагы бир болгондуктан бирге чуркап, ойноп, күлүп калган учурлары кыйла эле кездешет болуш керек. Жок, азыр бири-бирин көрүшө элек, анткени Айбар бул жаңы үй бүлөдөн. Жаңы үй бүлө кургам. Аны көбү билбейт. Эми бул да билесиздерби, бул Атайын жазган нерсе эмес экен, бул өзү ушундай бир ошондо жеткен нерсе да. Бул бар өз убагы менен. Биринчи үй бүлөмөн 23 жыл жашаптырмын. Анан азыр болсо ошо жаңы үй бүлө куруп. Жубайыңыз эмне менен алек? Азыр жубайым өзү чыгармачылык адам. Курчак театрында иштейт. Кайнатам болсо Жолдошбек Эркинбаев эмгек сирген артисти.
чыгармачылык адамдар да. Ошо жаңы үй бүлө куруп, ошо жаңы үй бүлөдөн мен ошо Айбар уулду болуп атам. Биринчи үй бүлөнүн мамилеси жакшы. Баары да жакшы болсо экенчи. Ошо эңсегенибиз. Анткени это жизнь. Турмуш. Ошо. Биринчи үй бүлөдө канча балаңыз бар? Уул кызым бар. Бир уул, бир кызыңыз бар. Бир уул, бир кыз. Жакшы эле түшүнүп бул кырдаалды жакшы эле кабыл алышты. Эми азыр жакшы түшүнүп калышты. Башында кичине түшүнбөстүк болду, көп суроолор болду. Сердцу не прикажешь. Кичинекей уулуңузду көрүп, өзүңүздүн бала чагыңызды дагы көп эстеп турат болушуңуз керек. Чоңойгон сайын ушу бала кезде эстеткен да. Ошо эч кандай жоопкерчилик жок, эркин. Мектепке барсаң окуйсуң, окубайсың, башында оюн. Кайда өтүп, кайда чоңойдуңуз эле, кандай өттү эле негизи эле, кандай окуялар менен эсиңизде калды эле? Бала чагым ошол шаардын четинде айыл деген, Мыкан деген айыл бар. Мыкан деген айыл. Балык көп кармадык, сууга көп түштүк. Анан эртең менен мектепке кетебиз. Кечинде ошо менен жоголобуз да. Баары кир, тиги дептерибизде, китептерибиз жок, жоголгон баары. Ойлоп өткенсиң, ошондой карабайсыңарбы? Оюндун күчү да. Ойнойбуз дегенен окуунду унутуп калабыз. Демек, сиз тентек бала болчусуз. Эми болушу мүмкүн, тентек, анан ошо оюнга берилген адам. Шоу бизнеске кантип келип калдыңыз эле? Алгачкы кадамдарыңыз жөнүндө айтып өтсөңүз. Эми алгачкы эле ошо мектепте, музыкалык мектепте окуп жүргөндө, 4-класста окуп жүргөндө Нургазы Сыдыгалиев деген Нургазы жана Аккемеден тартылган бала, баарыбыз классташпыз да. Ал болсо мени ошо бир ансамбльга чакырып калды. Анда совет убагында вокально-инструментальный ансамбль «Политическая песня Аракет» деген болчу. Анын көркөм жетекчиси Рафаэль Сарлыков. Азыр да бар байкебиз. Өзү музыкант, аранжировщик. Анан Шамил агайыбыз экөө ошо бир ансамбль тарбиялап, анда баарыбыз ошо Абдыраев мектебинде окуп жүрүп, окуп анан качып жүргөнбүз да. Бир тууган эжем, Анар эжем мен ошо Абдыраев мектебине шыпыруу менен сабап, кадимки эркин жүргөн баланы сабап окуйсун деп Фрунзе шаарына алып келип, сынак кылып келип, 4 бир кузнечный бирдеме ырларды ырдап өткөм да, 4 деген бааны алып. Ошо Анар эжеме, Раматылык эжеме рахмат айтат элем, анткени ал болбосо кайдан эле окуйт белем деген суроо жаралып. Ошо анан окуп 91-жылы Инсан тоомунда ырдап калдым. Биздин Алтын кыздары дагы да көптөгөн ырлар менен ырдап жүрүп, 96-жылдан баштап ошо жеке чыгармачылыгым башталды. Айбардат менен. Айбардаттарын чыгарып, клип тартып, ошол менен элге таанымал болдум. Шоу бизнесте буттосуу көрө албастык деген көрүнүш абдан көп эле кездешет. Сиз дагы ушундай кырдаалга жолуксаңыз керек. Бир топ эле жолу жана бүгүнкү күндө деле мүмкүн ушундай кырдаал менен кездешип келесиз. Мен да көп угам да ошончу. Ушундай бар экен, тигинде бар экен депчи. Бирок мага ал сезилбейт. Меникени ушул чыгармачылыкта жүрөм, ырды жаратып, изденип. Мага изденгенге, жаратканга бирөө буттоса алабы? Кандай? Бир ырды тандап, мына ырдайм десе бирөө келип, "Жок, ырдабайсың. Анда болбойт, бул жаман ыр" деп мен адамдар чыкканда тура эмес го. Менимче андай ошондой жана сезимдерди же ошондой иштерди байкабаш керек да. Аны мындай байкабай эле өзүнүн чыгармачылыгың болсо, чыгармачылыгыңды түзсөң иште бер. Бар жакшы нерселер ал өзү менен келе берет, бар өзүнүн орду менен.
анан ошол эле тиги көрө кеткен менен аны тиги болуп кеткен деп отура берсең ал чыгармачылык баары туруп калат да. Сын пикирге кандай көз караштасыз? Айтып өтсөң, сулууга деген ырыңызга бир топ сын пикирлер айтылган. Бул биздин кыргыз менталитетине жарашпайт, ачык клип деген ушул тууралуу эмне деп айтат элеңиз? Анан пикирлер ар кандай болушу мүмкүн. Нормально бул. Бир ошондой болуш керек. Анан баары монда бир жана барбы изречение. Когда все хорошо, подозрительно депчи. Ар кандай пикирлер болуш керек. Ошо менен сен да өсөсүң, ошону да угуп, мындай иштеш керек экен да. Кээ бирлер туура айтат, кээ бирлер туура эмес айтат. Сиз чыгармачылыкта абдан көп жылдар жүрөсүз, мына 20 жылдан ашуун убакыт болуп калыптыр. Ушул жылдары негизи эле чыгармачылыгыңыз үй бүлөңүзгө эч кандай терс таасир тийгизген эмес беле? Жок. Андай болгон эмес. Ошол эле мен сүйгөн кесибим менен мен дагы үй бүлөнү бактым, багып атам. Анткени өзүм сүйгөн ишим менен жүрүп дагы акча тапсаң бул жакшы, бул жакшы нерсе да. Үй ишине кандайсыз негизи эле мык кагып дегендей? Баарын жасайбыз. Баарын жасайбыз. Турмуш сүрөттө коркпойбуз, жасай беребиз. Бир майда чүйдө иштер болсо билгенди билсек жасайбыз, билбесек сурайбыз. Саясатка болгон көз карашыңыз, саясатка киришем деген оюңуз жокпу? Жок, андай ой жок. Менимче, бул чыгармачыл адамдар саясатка кирбеш керек. Анткени маданият деген бул абдан чоң иш. Маданиятсыз өлкө жок. Маданиятсыз мамлекет жок. Ошондуктан өзүмдү чыгармачылык адам деп, профессионал деп өзүм сезсең, билсең, мен ойлойм саясатка кирбеш керек. Рыскелди байке, рахмат сизге. Ушул менен акыркы суроом болчу. Эми биздин Супер KG сайтынын көрүүчүлөрүнө деги эле кыргыз калкына болгон каалоо тилегиңиз. Жакшынакай жерибиз бар, жакшынакай элибиз бар, айкөл элибиз бар. Чыдамкай, таланттуу элибиз бар. Ошо элибиз мен дайыма ишенем бактылуу болот. Биздин мына өсүп келаткан жаштарыбыз билимдүү болуп, ошо билимин болгон күчүн кыргыз жерибизге жумшаса, албетте Кыргызстаныбыз жакшынакай бир экономикасы күчтүү, маданияты күчтүү өлкөлөрдүн бири болот. Мен ошого ишенем. Бар балалык, тынчсыздыкта болуп барабыз. Урматтуу чыдабы Чекит Супер Чекит KG сайтынын көрүүчүлөрү, ушуну менен Рыскелди Осмонкулов менен болгон маегибиз соңуна чыкты. Алдыда болсо дагы деле жагымдуу, жакшы маектер сиздерди күтүп турмакчы. Андыктан бизден алыс кетпей, биз менен бирге болуңуздар. Speaking words of wisdom, let it be. In my heart of darkness, she's standing right in front of me. Speaking words of wisdom.